Кылымдар бою адам баласы жашоосун киносуз жана кинотеатрсыз элестетүү мүмкүн эмес болгон. Себеби балдар үчүн жана алардын ата-энелер үчүн бул атайын эс алуучу жай болуп эсептелген. Муну эмне себептен айтып жатабыз? Муну биз дээрлик салынганына 100 жыл болгон Балыкчы шаарында жайгашкан Ысык көл кинотеатры туурасында айтып бермекчибиз. 2023 жылы бул атайын ишке берилип, бүгүнкү күндө шаар тургундары үчүн ар кандай тасмаларды көрсөтүлүп жаткан чагы. Кинотеатр бул көрсөтүү үчүн атайын курулган коомдук имарат. Ал көрсөтүүлөр үчүн экрандуу зал, фойе, касса, кино көрсөтүүчү аппарат орнотулган бөлмөлөрдөн турат. Кинотеатр жөнүндө азыр бир аз маалымат алабыз сиздер, Ошол боюнча толук бизге маалымат берип койсоңуз. Кинотеатр боюнча иштеп баштаганына 1 жылдан ашып калды. Былтыр 17-мартта ачылган. Ремонт болсо где-то 3 жыл болду. Биз келгенде даже крышасы жок болчу, крышасы тешик болчу. Отоплениени орнотконбуз, шумоизоляция атайын кинотеатрдын ичинде ошо шум болбош үчүн, сыртынан да шум болбош үчүн атайын эме болгон. Негизи кинотеатр салымына 3 миллиондон ашык акча каражат кеткен болчу. Бул жакта 2 залыбыз бар, 35 ордуктан. Бул жакта азырынча сеанс болуп атат. Бул 2-нчи зал, кирип көрсөңүздөр болот. Мурун негизи 400 ордук болчу, чоң залы. Азыр ушу компактный кылып, современный стилде ушундай салынган атайын адамдарга удобство кылып. Негизи бул мурун ошо сцена бул тарапта болчу, адамдар ошо бул жактан отуруп көрүшчү да. 400 адам бар экен мурун. Азыр ушундай балдар үчүн атайын детский игровой площадка ачылган. Атайын аниматорлорубуз бар, балдар карап турушат, кино көрүп күчүктүү. Бул жака атайын өзүнчө акча төлөнөбү же кинотеатрга билет алганда ошо менен кошо эле? Бул жактын да өзүнүн баасы бар. Өзүнүн 2 жашка чейин бекер болуп, анан өзүнүн жашына карашта төлөнөт да. Бул кинотеатрга иш күндөрү 60-70 көрүүчү келсе, дем алыш күндөрү алардын саны 100дөн ашат. Учурда кинотеатрда Кыргызстанда прокатка чыгып жаткан кыргыз кинолордун бардыгын көрүүгө болот. Башынан ачылгандан бери негизи кыргызча кино коюп келатабыз. Каникул башталгандан бери балдар үчүн мультфильм коюп баштадык. Акыркы убакта март айында Бейшенен тамамда деген кино чыкты. Бул киного өтө эле адам көп келишти, билет калбай калып ызычуу болгон күндөр да болду. Азыр 3 ай өттү, 3 айдан бери дагы деле келип атышат. Азыр пока бир сеанс коюп койгонбуз, ошо көрбөй калган адамдар көрүп атышат. Ага негизи ачылгандан бери бир 50дөй кино келип калды уже. Көп анткени ар бир айда эле чыгып атат да, 1-2 кинодон. Комедия жанрынан, триллер жанрынан азыр мына күчөлүп келатат буюрса. Тарбиячылык кинолор көп чыгат. Былтыр кышында декабрь айында Малыш деген да кино чыккан, ошо балыкчыдан тартылган, ал да Шуңкар Бейшенелиев эме тарткан, продюсер ошол болчу да. Ал кино да жакшы болгон. Күзгү убакта Аяш 3 тасмасы жакшы болду. Кино чыкканда өзүлөр деле келип атайын премьерасын кылып кетишеби бека? Азамат Арыков келди, Ниет кино тасмасын койгондо ошонун өзү келип эл менен таанышып, элге ошо киносун коюп кетти. Андан кийин Шуңкар Бейшенелиев келди, ошо Малыш киносун коюп. Алдыда бул маданий жай кеңейтилип, дагы 2 кино зал курулуш алдында турат. Ошону менен биргеликте чет элдик фильмдерди да көрсөтүүнү пландап жатышат. Кинолор буюрса жакында деп атабыз, эми күзгүгө деп аракет кылып атабыз. Азырынча ошо лицензиябыз жок, биринчиден ошо лицензияны алганга кичине кымбатыраак экен. Ошол жакын арада болуп калат буюрса. Көрүүчүлөрдүн тарабынан деле суроолор ушундай болобу, мондай кино алып кергилечи, мындай кино көрөлү дегендей. Сунуштар болот, көп ошо мультфильмди көп сурашты. Бирок негизи Кыргызстанга чыккан кинолор азырынча бардыгы эле келе баштады. Өзүлөр сунуш кылып, өзүлөрү байланышка чыгып атышат. Мурун биз издечтик да, азыр Кудайга шүгүр. Белгилүү болгондой, социалдык тармактарда пираттык негизде жаңы тартылган тасмалар тарап кетет. Мыйзамсыз таратууну алдын алуу максатында кинотеатрларда коопсуздук эрежелери каралат. Биздин негизи кинону алаарда ар бир контракт болот. Контракт если бул өзүнүн ар бир региондун өзүнүн эмеси болот да. Мисалы үчүн биз жактан чыгып кетсе, бат эле миллион калат. Ал жактан штрафыбыз бар $100,000. Если именно бизден болсо, бизге $100,000 штраф болуп калат.
Ошон үчүн мындай эреже берилген атайын. Ошо кино коюлар маалда ушундай коюлат. Биз ошо атайын камерада коюлган, бул үчүн карап турулат да. Бизге сразу айтышат, анан кинону токтотуп айтабыз да. Кино көрүү бул маданий эс алуу түрлөрүнө кирсе, кинотеатр маданий жай болуп саналат. Андыктан ар бир маданий жайдын өзүнүн белгилүү эрежелери бар, бирок алар дайыма эле сактала бербейт. Айтат элем, кечикпегенге биринчи очту ушу кечикпеген, анткени башка адамдарга тоскоол болуп калат экен. Бала ал 1,5 саат, 2 саат отуруп бере албайт, ыйлайт, кээде ар кандай болуп калат. Кээде бизде камера бар да, бул жактан көргөндө чуркап бул жакка чыгып, анан адамдарга тоскоол болуп калат да. Көбү айтышат, ошо балдарды киргизбегиле деп. Алар да түшүнсө болот, алар да эс алайын деп келишти да. Кудум эле тирүү адам сыяктуу мени тиктеп турган булар 20-кылымдын кыргыз керемет жаратуучулары. Аларды тааныштырып өтсөм, сол капталымда Төлөмүш Шокеев кинонун сценарийин жазса, ал эми оң капталымдагы Сүймөн Кулчокморов ошол кинодо мыкты роль жараткан. Ал эми камерага таянып турган бул инсан Болот Шамшиев көптөгөн кыргыз керемет кинолорунун режиссерлук кылган. Мына ушундай керемет залкар инсандардын скульптурасын кинотеатрдын алдына коюу демилгеси Балчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулуна тандык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө ошол ою ишке ашып, шаарыбыздын көркүнө көрк кошуп отурат.